Саламатсыңарбы, урматтуу бир туугандар? Көрсөтүүдө ыйык жазуудан кыска жана нуска насаат. Бүгүнкү биздин темабыз Библия бул Кудайдын сөзү. Анан баарынан мурун Библия бул Кудайдын сөзү экенине далил катары биз ыйык жазууга кайрылсак, анан азыр мен 2 Петрдан 1-бөлүм 20-21 силерге окуп берсем. Баарынан мурда ыйык жазуудагы бир да пайгамбарчылыкты эч ким өзүнөн өзү айтпаганын билишиңер керек. Себеби пайгамбарчылык эч качан адамдын каалоосу менен айтылган эмес. Аны Кудайдын ыйык адамдары ыйык руктун жетеги менен айтышкан. Амин. Эгерде биз Библиянын тарыхын, жазылышын карап көрсөк, Библия бул 16 кылым аралыгында 40тан ашык автор жазган деп айтылат. Анан өзүңөр ойлоп көрсөңөр, ар кайсы доордо, ар кандай убакта, ар кандай адамдар бирок бир китепти жазышкан да. Ушул аркылуу биз көрсөк болот, бул автору Библиянын Кудай экенин, адам эмес экенин. Анткени жазганда дагы адамдар ар ким ар кандай адамдар болгон. Бирөө жөнөкөй, бирөө пайгамбар, бирөө ак сарайда иштеген, бирөөсү койчу болгон. Бирок баардыгы бир китепти Кудайдын сөзүн жазышкан. Эгерде Иса Машаяктын убагында эле карап көрсөк, Иса Машаяк өзү Кудайдын сөзүн жазган эмес, анын шакирттери да жазган эмес. Бирок Иса Машаяк кызматы бүтүп, биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүп, кайра тирилип, жогору жакта көтөрүлүп, анан ыйык рух жибергенден кийин анын шакирттери 4 жакшы кабар жазганда, мисал алсак, жаңы келишимде Матай, Марк, Лука, Жакан 4 жакшы кабар, бирок баардыгы бири-бирине карама каршы эмес, бирок бир кабарды жазышкан да. Ушул аркылуу дагы биз ушул ыйык жазуу, Библия бул Кудайдын сөзү экенин, бул адамдын каалоосу менен эмес, адамдардын ойлору эмес, бирок Кудайдын каалоосу менен ыйык руктун жетеги менен жазылганын далил катары көрсөк болот да, жана ишенсек болот. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, мен силерди да чакырат элем, Кудайдын сөзүн окуп, Кудайдын сөзүнө ишенип, ушул Кудайдын сөзү аркылуу, Библия аркылуу Кудайды таанып билип, Кудайдын да батасына жашашыңарды каалайм. Саламатта калыңыздар.